Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада эмгектенип жүргөн эже карындаш, ага инилер, амансыздарбы? Көчөгөйдө иштеген, жаан чачында иштеген бир туугандарга уже күз келип калды, жаан чачын башталат, кыш келет эртең эле. Мындай жылуу жерден жумуш издегендер көп болот да. Ошолор мына жакшы мүмкүнчүлүк 18 жаштан ошол 45 жашка чейинки эже карындаш ага инилерди жумушка чакырабыз деп эжекебиз бизди чакырып калды. Эжекебиз бул тармакта 7 жылдан бери менеджер болуп иштейт экен. Бул складта 9 айдан бери иштешет экен. Көп улуттан турган адамдар иштейт экен бул жактачы. Зарплаталары деле жакшы, каймактуу экен, жатаканасы бар экен апшак, бир убак обедте тамагы бар экен, документи таза, орусчаны билген, өзгө тың, математикага жакшы түшүнгөн эже карындаштарды жумушка алышат экен. Кененирээк эжебиз өзү айтып берсин. Эже, саламатсызбы? Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Эл менен амандашып эже? Саламатсыздарбы? Бизге жумушчулар керек. Биздин эшигибиз дайыма ачык. Биз кыздарды, балдарды жумушка алабыз. Айрыкча 18-ден 45 жашка чейин орусчаны жакшы билген, математиканы жакшы билген болсо жакшыраак. Себеби бул жакта экзамен бар да. Биринчи келгенде тест тапшырышат. Тестте основной бир 3-4 класстын эле тести. Себеби булар кандай десем, сознаниясын текшерет да, бул бала иштеп кете алабы, бул кыз иштеп кете алабы деп. Кандай деңгээлде? Деңгээлде эми бир средний болуш керек да. Ошого жараша анан кийин 5 күн обучение болот. Обучениеда 5 күндөн кийин экзамен. Бекер иштеп береби 5 күн? Кандай болот? Жок, төлөнөт. Обучение төлөнөт. Мен даже өзүмдүн рекламаларымда дагы жазамын, обучение төлөнөт. Бул жерде ар бир сааты төлөнөт. Дальше, если комплектацияда иштесе или укладкада иштесе, ошондо экзамен тапшырат, анан уже дальше иштейт. Бизде только комплектацияда гана издельный оплата, калган жерлерде бүт оклад. Эң аз айлыгыбыз бизди сменасы укладка менен упаковканыкы 2850 рубльдан. Дальше дагы көтөрүлүшү мүмкүн, азыр уже дагы чечим кабыл неме кылат, приказ чыга элек бирок. 5 иштешет бу. 5 иштешет. Анан алар 2850ден эле тура бербейт да. Алар 1 саат, 2 саат, 4 саат кошумча иштесе болот. Жумуш канча саат эже? Жумуш өзү саат 8ден 8, 9дан 9, 12ден 12. Бул жерде эрте келсе болот, кеч кетсе болот да. Өзү основной өзүнүн саатында иштеш керек бирок. Жооп сурагандарга берилет бирок. Анан бул жерде бизде карщиктер бар, электротележник, штабелерчилар бар. Алардын айлыгы дагы жакшы, 3400дөн. Анан основной бизге приемщик менен комплектовщиктер керек. Комплектовщиктер булар наклейка менен товар чогултат. Бизде ТСД жок, сортердегилер гана ТСД менен иштейт. Бул жерде основной приемщиктер көп керек, себеби биринчи товарды принимать этишет да. Алардын айлыгы, мисалы биринчи киргенде саатына 309 рубль болсо, 1,5 айдан кийин саатыга 321. Кийин уже 3 айдан кийин 331ден төлөнөт. Ошол 80-90, если ошондой напряженный немеде иштесе 100 миңге чейин деле тапса болот. 3650ден болот да. Көптөн бери иштегендер бар, 6 айдан бери. Алар уже 3650ден алат сменасыначы. Орусчаны эже так билген дегенде кандай, мына средний билсе болобу? Жок, средний билсе болот, жөндөн болуш керек. Орус мектепте окуган болуш керек дегендей да. Кыргыз просто баягы мисалы 0 болбош керек да. Здравствуйте, до свидания. Менде болсо болот экен анда. Кичине билиш керек, себеби ал тестте мисалы основной эле тест болот да 3 класстын. Ошол канчалык деңгээлде билет орусча, түшүнбөбү деген эле деңгээлде сурайт да. Анан математикада эле ошондой, мисалы 2ге 16-ны көйсө канча болот, 5ке 9 көйсө, ошону билген адам иштеп кетет да. Анан выходной күндөрү эже кандай? Бул жакта дагы жумуш иштесе болобу же башка жактарга апарып иштетесиздерби? Выходной күндөрү иногда бул жерде приемщик менен карщиктерге, штабелерчиларга бар. Өздөрү айтат. Суббота күнү эле воскресенье чыгат 8 сааттан. Анан башка жакта бизде складдарыбыз көп. Москвага такси менен ташыйбыз бесплатно. Туда-обратно апарып алып келет. Анан бул жерде азыр уже мурда жок эле, азыр уже комплексный тамак кошту, обед. Жылуу жакшы тамактар, тамактын түрү көп, выбор. Тамак бекер берилет. Тамак бекер, выбор көп. Ошол даамдуу тамактан жеп, балдарыбыз жакшы маанайда эле иштеп атат. Кудайга шүгүр, дагы көбөйүшөбүз деген үмүттөбүз. Ошол келсеңиздер, дайыма эшигибиз ачык, кыздар балдарды күтөбүз. СНГ, РФ бардыгын күтөбүз, ала беребиз. Документи жакшы болуш керек. Эже анан кийин
зарплаталар задержка болобу, айлык канча бир? Жок, задержкабыз жок, Кудайга шүгүр. Айма ай, мисалы 7-число деди, 7-число түшөт. Өзү бир айда бизде 2 жолу айлык. Мисалы 1-нен 15-не чейин табил жабылса, 22 алат ошол айлыкты. Анан 16-сынан 31-не чейин табил жабылса, 7 алат. Ошол 7-си 22-си. Трудовой договор берилет, базадан чыгат, опись уведомление берилет. Анан самозанят менен иштесе деле болот, налог төлөп. Ошол варианттары бар. Жакшы, анда жерине сүйлөшөлүк анда, иштеген адамдар интервью алып. Сотрудниктер менен Каршиктер керек эмеспи же? Каршиктер дагы керек, бизде ал мисалы бир эле объект эмес да, бул биздин объекттер көп. Ошого каршик любой вакансия всегда открыта. Иштейм деген адам келсе болду. Собеседование өтсө иштей берет. Көп учурда биз жумуш чыгарганда адамдар көп чалып, шаштысын алып коет, мага чейин чалгандар болуп калат. Ошого WhatsApp'тан жазып койсоңуздар, колдон келишинче жооп беришет туугандар. Чалып, канчадан канчага чейин чалышсын эже? Биз боло берет саат 12-1ге чейин жооп беребиз. 12-1ге чейин жооп бересиңер. Көбүн эсе жазган жакшы. Жок, SMS жазып койсо мен жооп берем, себеби иногда собраниеде болуп калам или бош болуп калам. Мен дайыма эле жооп берем. Пропускать этпейм да. Ооба, жакшы экен анда. Жерине сүйлөшөлүк анда. Туугандар бардыгы реальный болсун. Бул складта 6 айдан бери иштеген Дөөлөт тууганыбыз, мына Ноокаттан болуп экен. Ассалому алейкум. Кандайсың? Жакшы, рахмат. Жакшыбы? Иш боюнча кыскача комментарий берчи. Иш Профсила компаниясында ушундай жакшы жумушубуз. Калдавщик болуп иштейм бул жерде 6 айдан бери. Ошол компьютерде жумуш жеңил. Бул жактан возврат болуп келген товарларды принимать этип, компьютерге киргизип, сокко отправить этебиз. Бул жумуш жеңил. Бул жерге ишке кириш үчүн тест бар кыскача. 5-класстын предметиден бир 10-15 суроо бар. Ошону айтып, орусчаны жакшы билиш керек. Главное, компьютерде бир аз түшүнгөн адамдар болсо, бул жерде иш жумуш жеңил. Айына 2 жолу зарплата берилет ар 15 күндө. Бир 7-числода, анан 22-числода. Айлык маянасы 90-80 миң тегерегинде. Негизи күнүнө 11 сааттык ишке 3650 сом жазылат. Плюс подработкалары бар. 15 саат, 14 саат иштесе болот. Жумуш ушундай, жеңил. 100 миңге чейин чыгарса болобу зарплатаны? Зарплатаны 100 миңге чейин чыгарса болот. Подработкалары кылып кошуп. Бар подработка береби? Берет. Жумуш көп бул жерде. Реальный. Адамдын өзүнө карайт, бир аз жакшы иштеп, результат көрсөтө турган болсо, дагы жумуш бере беришет да бул жерде. Главное, биз норма коюп коет. Азыр биз чоңдор менен сүйлөштүк. Компаниянын ээлери ошол бизде зарплата ошол бир темпте турбай атат дейт да. Ошол биз компанияны ачып иштетип баштагандан бери биз үстүнө кошуп атабыз. Биздин эми көптөгөн колубузда иштегендер Средний Азиядан болгонуна караш байланыштуу дейт. Курс түшүп кетти дейт. Ой, ошол реальный болуп атабы? Ошондон кыскача айтып кеткин. Ооба. Мен мисалы 6 ай мурун башында келгенде саатына 272 сомдон иштечүмүн. Азыр 6 ай өттү, саатына 331 сомдон иштейм, 330 сомдон. Ар ай сайын көтөрүлөт, айлык кошулат. Адамдар жумушка керек азыр. Бул жерде сезон болбойт мындай. Сезон каждый 4 мезгил тең, 5 сезонный иш. Ар дайым иш болот мындай. Иш болбой калган учур болбойт. Ушул темпте болот, температурамы ичкери дагы. Кыш жаз болсун. Шунда деле ушул форма менен отуруп иштейбиз бул жерде. Күн жылуу. Биринчи этажда иштеп эле бир аз неме болбосо, куртка форма берилет. Бул жактан компания обеспечить этет. Өзүң кандай? Бул жакта квартира снимать этип жашайсыңбы? Кандай кылтасың өзүң? Өзүм квартирада жашайм. Квартирага барып келип, общагасы да деле бар бул жерде. Если квартирага биринчи башында келип жумушка орношо албай атса, общагага кирип жашап бул жерде иштесе болот. Анан айлык алгандан кийин квартирага чыгып алат. Квартира көп эле негизи. Квартира көп. Тапса болот. Тапса болот. Ишиңе ийгилик. Ар дайым иштеп, тилеген ой максаттарыңа жете берсең дагы мейли болуп тур. Бул складта 5 жылдан бери эмгектенген Асилбек агабыз менен кыскача маек кылалык. Ассалому алейкум. Кандайсыз? Алейкум ассалам. Кегиле? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Иштериңиз болуп атабы? Рахмат. Кыйналбай иштеп атасызбы? Жумуш жеңил. Бизди көптөгөн мекендештер көрүп атат. Жумуш боюнча ачык-ачыгын айтып бересиз. Профсила боюнча, фирмалар боюнча дегендей. Ушул Профсилада уже 5 жылдан бери иштейм. Бул жакшы фирма. Айлыгын өз убагында берет.
Жумуш боюнча айтсам, жумуш жеңил, кыйынчылыгы вообще жок. Бул жерде эң негизгиси Сиз не жумушту аткарабыз ака? мен Жолдорду комплектовщик салып мен ушул заказ теремин, ушул бул этикеткеде ушул заказдар жазылган, кайсыл адресте кандай товар, канча санда алыш керек, ошонун баарысы ушул наклейкадан жазылган. Бул жерлерден жазып турат экен да? Ооба. Сиз канча күн үйрөнүп кеткенсиз бул ишти? Бир жума үргөтөт, андан кийин экзамен тапшырабыз да, ошол бир жумада эле үргөндүк. Ылдам териш үчүн уже минимум бир 2 айда мындай адам көнүшөт да, товарлар кайсыл жерде кайсыл экен, товарлар бар экенине уже 1 айда көнүшүп, 2 айда көнүшүп, анан бат-баттан терип калат. Азыр мага видеого чейин эле айтты. 80-90 миңге чейин биз балды 1-2 айтты, мен видеого түшкөн жок да. 100 миңге чейин иштеп атабыз деди. Ошол чынбы, жалганбы? Реальный сөз айтыңчы. Канча таап атасыз сиз? Акча сурамай жок. Реальный ошончого жеткендер бар. Сизчи? Мен 86 миң, 87 миңге жеттим. Мен бат-бат ылдам терген балдар 100 миң алып атат, ооба. Бул жакта могу нерсени кыласың деп бир мындай план койбойт экен да, аркаңдан мындай түшүп алган. Же ошондойбу? Жок, эми кичинекей өзүнчө план бар эми, мындай айтканда, норма деп коебуз. Норма. 1100, 1100ге бардыгы мындай эле жетет да. Ошого жетпегендер да бар. 1100 товар ошондо кандай? 1100 строка, мону бир наклейканы бир деп эсептесек, ошонун 1150. Бул жерге келгенде ошол бир үйрөтүшөт экен дагы. Ооба, анан экзамен тапшырып, кантип терет, тура эле дери табы деп текшерип көрүшөт, сынап көрүшөт. Штрафтары бар жумушту кандай? Жакшы жагын айта бербейин мен дагы. Ушул боюнчадан айтып Жок, штраф жок. Штраф жок, ушул малга чейин штраф төкпөдүк. Себеби биз убагында жакшы терген болсок, мындай өздөрүнүн немеси болот да. Көп ката терсең деле булар деле айтат да. Жакшы тергеле, абайлап тергеле деп. Биз ошонусуга жеткизбей жакшы эле терип атабыз, ошон үчүн ушул малга чейин бизге штраф болгон жок, Кудайга шүгүр. Ишиңизге ийгилик. Тилеген ой максатыңызга жетишиңиз ака. Кудай кааласа, ооба, бизди көптөгөн мекенештер, жумуш издегендер келсе, жардам берип караштырып коесуңар. Сөзсүз түрдө. Келет бирок алдыңызга асыл сизби видео. Болуп турганда, тынч болуң, Болуптур. Болуптур, ишиңизге ийгилик. Туугандар, колдон келишинче тартып көргөзгөнгө, суроолорду так берүүгө аракет кылдык. Дагында түшүнбөгөн суроолор болгон болсо, төмөндөгү номерлерге кайрылсаңыздар, эжекелер өздөрү жооп беришет. Келерден алдын чалып, бара берейинби деп связьлашып келиңиздер. Адресini жазып койдум, город Домодедово. Бул складдын территориясы бир 20-30 гектардай чоң жер экен, аябагандай бардыгын айландырып тартып көргөзгөнгө мүмкүнчүлүктөр болгон жок. ККПдан ошол өздөрү берген пропусктар менен кирет экенсиздер. Бул жагы серьезный иш, кыскасын айтканда туугандар. Акыркы элге сөз сүйлөп коюңуз андайча. Келгиле туугандар, биз менен чогуу иштешели. Ар дайым ынтымактыкта эже, ооба. Ушундай кылып жүрө берелик. Биз өз ынтымакта эле иштейбиз. Себеби мен көп жылдан бери иштеймин. Балдар, кыздар менен мамилебиз жакшы. Азырга чейин деле чалышат. Айлык алганда бул жерде чайханалар көп, чай ичебиз. Чогулуп тең кыргыздар. Чогулабыз, ушундай. Жакшы эже. Сырдашып, Кудайга шүгүр. Жакшы. Келсеңер күтөм силерди мен. Ынтымактыкта ар дайым жүрө берелик. Мен чынында кубандым. Ушундай чоң складда менеджер болуп иштеш өзү негизи кыйын да. Өзүбүздүн ушундай кыргыз эжелерибиз көбөсүн, ишкер эжелер. Мен мындан эже бир 1-2 күн алдым. Текстильчикте ишкер эжелеримди тарттым. Волгоград деген метродо ишкер эжелерибиз бар. Эмнегедир кыргыз эжелерибиз, кыргыздар кыйын экен эжелерчи. Сизде эжелер көбөсүн эже. Номерибизди калтырып койдук, ооба. Адрестерди жазып койдук. Город Домодедово. Мен ошол Таганский центрден биз бир 38-40 километрдей бери келдик, ошол эсимден чыгып калды. Ошондой экен. МКаттан бери да кыскасы. Квартира тапканга жардам берем. Жардам бересиздер. Ооба. Болуп турганда каналга катталыңыздар, лайк басып, комментарий жазып кетиңиздер. Каналга катталып чечиңиздер чыкпасын, ой пикирлерди комментарий жаза кетиңиздер. Иш болгондо, ооба, иш тол деп жазып коем. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан Сайдайт кеңинен коюп берет, чыкпай туруп Чорныйдан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.